коррупциянын башында эң чоң чиновниктер өзүбүз отурабыз мына мисалы. Бардыгы коррупция. Министрлер мына сразу ачык эле айтып коеюн, кээ бир министрлер бар. Пока бир кол коюш акча алмайын, взятка алмайын бир нерсеге кол койбогон министрлер дагы бар. Муну да ачуу чындыкты бетке айтышыбыз керек да. Ошондон барып улам коррупция уланып атат. Анан Кумтөрдүн алтыны күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат? Мен мурдакы бийликтин убагындагы материалдардын баарын топтодум, муну берем. Именно ушу Феликс Шаршембаев сизге, Курманбек Салиевичке мынакей мен жөнөтөм. И плюс еще депутаттардын ар бирөөнө ушул материалды берем. 100 листтен турган материал. Мен айтайын дегеним, мурдакы Созовдун депутаттары комиссия болуп текшерген да Кумтөрдү. Ал жерде ошол эле биздин урматтуу аксакалыбыз Турдакын Усубалиевич дагы бар. Өзү председательствующий болгон. Бүт фактылардын баарын выявить этип чыккандагы, бирок ачыкка чыгарган эмес анычы. Ачыкка чыгарган эмес. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген сөз өзү ошол убагында анын дагы оозун жаап койгон. Же болбосо сүйлөшүп баягынын акырын убагында басып койгон деп мен түшүнөм да ошондой деп. То есть Кумтөрдүн алтынын баарын бүгүнкү күндө дагы алып чыгып кетип атат. Биз Кыргызстанды, жеке эле Ысык көлүнүн областын эмес, Кыргызстанды ушу Кумтөрдүн алтыны менен эле багып койсок болот. Бардык жанакы социальный жетишпегендиктерди социалдык жактан, башка жактан жетишпегендиктердин баарын ошол алтын менен жапсак болот да. Буга бир пример кылып айтайын, мына жыл сайын Ысык көл областына 50 миллионго жакын сом берилет. Бая Ысык көл областынын инфраструктурасынын өнүгүү боюнча деп Феликс Шаршембаевич. Мурдагы жылы 55 миллион бөлүнгөн экен. Бир мынакей же жазгы талаачылыгына жардам берилген жок ошол акчадан. Же болбосо ушул социалдык жагынан өнүгүп кеткен жок да. Мына ошол кезде Шайлиева губернатор эле Чолпон атанын ортосуна 28 миллионго бир детский площадка курдум деп жасайт. 3 миллион сом кетпейт ошол жерге. Мына азыр ишенбесеңиз барып комиссия түзүп карап көрүңүзчү, 3 миллион сом менен бүтүрчү жер да. Ошол жерге 28 миллионду салып туруп ошону жеп койгон да.